Аманчылыкта, тынччылыкка көрүшкөнгө Кудайга шүгүр дейли. Шүгүр эле айта берели. Шүгүр эле айта берели. Эгерде кимде шүгүр сезими азайып баратса, жашоомдо проблема көбөйүп кетти деп кейип ною баштаса, мен сунуш кылам, бир күнү Кара Балтадагы инвалидтердин үйүнө барып келели. Өткөндө ошол жакта жүрөт элем, жанында бир киши пайда болуп калыптыр. Бир убакта эле сизди угуп атайын келдим деди. Мен башка программа менен жүргөмүн. Каяктан келдиңиз десем, инвалидтер үйүнүн директорумун деди. Бир барып көрүп кетсеңиз жакшы болот эле. Макул деп барып көрүп келдим. Ошондон баштап деги эле жашоодо эчтекеге арыз арман айтпаш керек экендиге түшүнүккө келдим. Себеби ал жердегилерди айтпай эле коеюн. Акылыбыздын баары ошол байлык экен. Бир карасаң, бир жакшынакай адамдар турат, бир жакшынакай кыздар турат, бирок Аллах Таала акылын алып коюптур. Болду, эчтекеси жок да. Ары басат, бери басат, бир карасаң эле жыгылып калат, бир карасаң мушташып аткан, бир карасаң же сөз түшүнбөйт. Айга өтсөм айыкпайт дейт. Болгону кээде интенсив болуп кетет, ошол үчүн алып келип коюшат. Бул жерде өмүр бою карайбыз дейт. Жылына 18 миллион алардын тамак ашына короойт дейт. Ошон үчүн дайыма шүгүр айтып эле жүрө бергилечи берекелер. Издей бергиле, жакшылык эле издей бергиле. Эмнени издесең ошону табасың. Бир адамдан деле бир сыпаты жакшы, бир сыпаты жаман. Эмнесин издесең ошону табасың. Мен Япон кереметин деген дагы бир эстетип коеюнчу, ошол китепте айткан элем го баягы тоону сөмөй менен тоссоң, сөмөйүң тоону тосуп калат. Анткени адамдын сөмөйдө жакшы жагы болсо деле ошону көрө берсең, ошол нерсе жаман жагын көрсөтпөй тосуп калат экен. Ошого шүкүр айтканды үйрөнөлү. Экинчиси, биз бала кезде бир бар эле, кантсең дагы алтындай сөздөр калар айтылбай кадыр түн тостук деп. Мен Советтер Союзунун учурунда жүрүп калдым. Кадыр түн дегенди биринчи жолу тосо баштаганда ойлогонбуз, сон болот экен, музыка коет экенбиз, даңкадук түнү менен ырдайбыз, бийлейбиз. О, кадыр түн деген сон болот экен. Ошондой ырлар да чыккан. Кантсек деле алтындай сөздөр калар айтылбай кадыр түн тостук деп бир кыз менен бир жигит ырдайт эле. Анан кадыр түн тособуз деп кыздар, балдар, классташтар сүйлөшүп атабыз. Сенден бул, сен мындай тамак алып келесиң. Анан антебиз, мынтебиз, сен магнитофон алып келесиң, билесиңер магнитофонду? Сен бул группанын кассетасын, сен Ласковый майдын кассетасын деп аткан мезгилде агай кирип айткан. Кадыр түн андай болбойт. Кадыр түн бир нече убакытка чейин сүйлөбөй отуруш керек. Анан кийин тобо келтириш керек, шүгүр айтыш керек. Анан дуа кылыш керек, анан мындай кылыш керек. Угуп алып бир жинибиз келет, ошентип тоскондон көрө тоспой эле койгон жакшы эмеспи депчи. Айтайын дегеним, бүгүнкү да иш чара койчу беле. Бүгүн элдин баары кече кадыр түн тосду. Бүгүн уктап атышат да. Берде анча-мынча кадыр түндөн жарымынан баштап уктап калгандар келген окшойт, Дайыма келбегендер жөнүндө жакшы пикирде болуңуздар, макулбу? Дайыма келбегендер жөнүндө жакшы пикирде болуңуздар. Мен БГУ деген команда бар эле. Беларусь гуманитардык университети бар эле, же Беларусь мамлекеттик университети. Ошолордун КВН командасы бар эле. Ошолордун мага оптимисттер жөнүндө чыгарган ролиги жаккан да. Айтып атпайбы? Биз оптимисттербиз. Бардык нерсени жакшылыкка жоруйбуз депчи. Бардык нерсени жакшылыкка жоруйбуз деп атпайбы? Концерт койсоңор адамдар келбей койсочу десе, анда жакшылыкка жоруйбуз депчи. Анан болуптур, жакшылыкка жоруп атсаңар деди. Деп күлүп жайнап жооп берип атат. Ошо концертиңерде бирөө келип дейт. Эч ким келбей койсо деле кап болбойсуңар дейт. Эч ким келсе деле кап болбойбуз деп атат. Анан силер ырдап аткан мезгилде бирөө помидор менен койсо, ага деле кап болбойсуңар десе, ага сүйүнөбүз. Эмнеге десе, все таки бирөө келген турбайбы деп атат. Ошон үчүн жакшылык издей бергиле. Өзгөчө үйлөнгөндөн баштап жакшылык изде, жубайыңдан жакшылык изде, досуңдан жакшылык изде, кошунаңдан жакшылык изде. Биз кемчилдик издейбиз. Биз кемчилдик издеген үчүн Аллах Таала бирөөлөргө биздин кемчиликти көрсөтүп коет. Бул боюнча хадис дагы бар. Бирөөнү айыптаба дейт, бирөөнүн кемчилдигин издебе дейт, өзгөчө ыймандуу адамдын. Анткени аркасынан кемчилдигин издеп түшсөң, Аллах Таала сенин кемчилдигиңди ачып көрсөтө берет. Ошон үчүн жаап жашырганды үйрөнгүлө. Өткөндө бир фильмди кичине көрүп калдым. Илим Карыпбеков деген досум айтып калды. Ошол фильмден кичине көрүп койсоң деп. Бир сериал чыгыптыр го, жаш балдар аябай кызыгып көрө турган. Эмне деген сериал эле? Акыркы сабак деген. Ошол Акыркы сабак деген фильмден бир сериясын ача койсом эле мага аябай таасир калтырды. Уурлук кылып, карбалып калат турбайбы? Компьютер залда, компьютер сабагын берген залга кирип, жанагы аркасында күч-күчтөгөн устаттары жаман кишилер, ошон үчүн жамандан адаш, жакшыга жанаш дейт. Күйлөп, пардан берип туруп киргизип турбайбы, уурдап чык депчи. Ошо мезгилде милиция кармоо алат экен. Анан компьютердик залдын ээсин чакырып келип атпайбы? Арыз жазып бер, биз муну камайбыз деп. Уюнчукпай кирип кетти, мен өлдүм деп отурса, милиция келип чыга бер деп атат. Көрсө, жок, ал менде окуйт эле, түнү менен сабак окуйт болчу, ошону билбей кармап алыпсыңар деп жаманын жашырып койду. Анын максаты бир адамды каматып иш эмес. Ким түрмөгө кирип чыкса, жакшы болуп чыккандар кем эле.
Мурда бул жакта тоок уурдап кирген адам ал жакка кирип машина уурдаган үйрөнүп чыгат. Анткени ал жакта бүт ошондой айыпталгандар отурат. Эми бүт барын дебейин, кээде адашып отургандар бар, таза болуп кирип кеткендер бар. Бирок ал жакка киргенден кийин психология бузулат экен. Чындап ар түрдүү адамдар бар. Бирөө мыкачылык менен, бирөө бирөөнү өлтүрүп кирген. Ошолор менен кошо жүрүп, оомат ошо тырыс чыгышат дейт, жаман сыпатта өтөт. Керек болсо малдын да жаман сыпаты өтөт. Алымдар айтат го, төө баккандар текебер болот, ат баккандар көйрөң болот деп. Кой баккандар кичпейир болот деп. Ошон үчүн анча-мынча кой багып коюш керек. Ошентип отуруп, максат каматып иш болсо, ал жакшылыкка алып келбейт. Ал жактан чыккандан кийин адам болуп чыгабы же башка болуп чыгабы, кеп мына ошондо. Ал бир адамды куткарып калды. Куткарбастан тескерисинче коомго пайдалуу, берекелүү инсанды тарбиялап чыгарды. Адам бар го азо ат сыяктуу. Өзгөчө мына аялдар турасыңар, азо атты үйрөтүп көргөндөр бар, кол көтөргүлөчү. Ким үйрөтүп көрдү эле? Башка бир чапсаң азо ат андан бетер секирет, турабы? Камчы менен урсаң, бакырсаң, өкүрсөң, эң жакшы жолу кайсыл? Кел деп жем колуңа салып алып барасың, турабы? Анан акырын жалын сылайсың, чачын сылайсың. Өмүрүңдө аялың айтпаган сөздөрдү айта баштайсың го. Алтыным берекем, красавчик, тиги бу деген сөздөрчү. Ошол мал да болсо түшүнөт, акырын ийге келе баштайт. Анан жонун сылайсың, жуй коесуң, тарайсың, антип-мынтип отуруп, кошаматтанып отуруп, жакшылыкка чакырып келесиң го. Адамды жакшылыкка чакыруу ушундай нерсе. Акыйкатты укканга бардык эле жүрөк даяр эмес. Барып айтып көрчү, жараткан жалгыз, антесиң, мынтесиң, тияк барганда мынсаң тозокко чыгып каласың десең, баршынар дейт, турам. Сенин сөзүңдү уккандан көрө түз эле барган жакшы. Ошон үчүн жумшак болгон үйрөнөлүчү. Мен депутат болгондон баштап адамдар менен катуулук талап кыла баштадым. Шайландым, парламентке кирип баратканда аксакалдар жолугуп алып айтат: "Балам, кыргыйдай тий, макулбу, биз сени колдойбуз." Популярдуу болуп кетсең эле, келген депутат министрлерди карый беришиң керек да, иштейсиңерби жокпу? Эмне деген адамдарсыңар? Биз силерге ишенбедик беле. Болбосо таштагыла, жоголгула деп кыйкырсаң, жайлады да, биз ушундай эле экенбиз. Ал деле бирөөнүн баласы. Бир жолу мен катуу тийген жокмун. Эгерде катуу тийип атсам, агай, катуу тийип атасыз, кичине аша чаап баратасыз, адеп сактаңыз деп айтып койгула, макулбу? Анткени ыймандуу адамды күзгүсү деп коет. Эгерде бирөөдөн кемчилдик көрсөм, ал менин кемчилдигим, анткени ал менин күзгүм. Жакшы жагын көрсөм, ал менин жакшы жагым, анткени ал менин күзгүм. Эгерде аша чаап баратсам, айтып деп тургула, силерден башка мага ким айтат? Бирок өтө катуу айтпагыла, эмне болуп баратасың дебегиле. Бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузба. Бизде ушундай го, бирөө бир адепсиз кылса, эмне түкүрүп атасың? Ал бирдеме десе, анан экөө жакалашып, биринин көйнөгү айрылат, биринин костюму айрылат, сөгүнөт, бети канжалайт, оозунан эмне деген сөздөр чыгат. Болгон эле тигинин адебин оңдоп коем деп бир сөз айткан, туурабы? Бирөөнүн адебин оңдойм деп атып, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген сөз бар. Ошон үчүн мен дагы кыйкырып жооп берип калбайм, бирок жумшак айтып тургула. Макулбу, сүйлөштүкпү? Бир жолу болгон окуя. Бир министр дагы бир андан да чоңураак кызматтагы бирөө келип калды. Аттарын айтканга болбойт, анткени бул адепке туура келбейт. Этикет деген бар, этика деген бар. Анан мен суроо бере баштадым. Бир убакта кыйратып койдум деп, кечинде үйгө келсем, апам бир аз маанай чөгүп калган. Эмне болду десем, балам, бүгүн сага жакшы эле жооп берди, суй урмат менен Нурсултан Кадырбекович деп. Бирок сен кичине мындай түшүнүктүү деп кабагыңды бүркөп койдуң деп атпайбы? Мен болгон эле түшүнүктүү деп туруп, кийинки суроого өткөм, бирок апам ошол жакпай калыптыр. Балам дейт, жакшынакай жооп берип атса, сыйлап урматтап атса, кадырлап атса, өткөн кеткенден бери айтып, Нурсултан Кадырбекович сиз менен эсиңизде барбы, мындай деп атса, сен келип туруп ушинтип койдуң деп, эми апа да катуу айта алган жок. Акырын гана айтып койду. Жакшы эле жооп берди, мынтип, бирок сен кичине түшүнүктүү деп койдуң деп. Ага чейин бир дагы мага сын айта элек болчу. Апамдын жүрөгү ооруп калган, өтө катуу тийди мага. Эртеси эмне кылып айтып берейинби? Ошол мен түшүнүктүү деп жооп берген адамга телефон чалдым. Алды, бир обедке чакырайын деп аттым эле дедим. Десем, ал да сүйүнүп кетем. Депутат, бир аткаруу бийлигинде бирибизге керекпиз, кээде колдошуубуз керек болот. Анан өзүм эле барбастан жаш балдарды кошуп эриштеп бардым. Анткени жакшы адамдардын сөздөрүн уксун, ийгиликкескен кишилердин сөздөрүн уксун, бул өтө маанилүү. Анан сүйлөшүп отурдук, жакшы сөздөрүмдү айттым, жылуу сөздөрүмдү айттым, көңүлү көтөрүлдү. Кечинде барып, апама айттым, апа, чайга чакырдым. Эч капы болбоптур. Жүрөгү таза экен, ыраазы болуп кетти, сүйүнүп калды десем, апамдын баягы жүрөгүндө кармаган катуу сезим анан кое берди да. Апакемдин көңүлү үчүн кылдым ошону. Бирок бирдекени билгиле, апанын көңүлү бул жараткандын дагы көңүлү. Апа ыраазы, мен ыраазы, бекер сөз эмес бул. Ата эне ыраазы, Алла Таала ыраазы. Бул жөнөкөй сөз эмес. Ошентип анан ошол окуя болду. Бул парламентте өзүнчө чоң мектеп экен. Бир жолу анан кийин Белес деген
автобус чыкты дегенде аябай сүйүндүм. Элестетип көр, Кыргызстандан Белес деген автобус чыгып атат. Ошону чыгып туруп процедурныйда али иш башта электе чыгып микрофондон айтып койдум. Ушундай Белес деген автобус чыгыптыр, сыйлап коелу, кичине колдоп коелу, дем берип коелу. Дем деген дух деген сөз. Дух берип коелу. Дух берип коелу дедим. Анан көрдүңөр, президент дагы барды. Президент баргандан кийинки сөз болчу, анан биз дагы барып айдап көрдүк. Кыргызстандан Белес деген автобус чыкты. Кулакка жакшы угулабы экен? Булчу жаштарга дем бере турган окуя да. Биздин деле колубуздан келет экен деген сезим могул жака сиңиш керек. Бул жакта кыздар отурат, мен атайын ушул жака кайрылып атам. Балдарга кийин колундан келет деген сөздү көбүрөөк айткыла. Салахидин Аюбидин апасынын таржымалын окусаңар, кантип турмушка чыкты атасына, кантип аял алды. Башынан ниети жакшы болгон. Мен ушундай бир балалуу болгум келет, ошондой баланы тарбиялаган апа керек деп бул айткан, ошондой баланы тарбиялаган ата керек деп бул айткан. Бардыгы ниеттен башталат. Ошол ниет бара-бара чындыкка айланды. Анткени жараткан тилегин берди, бири-бирине жарашкан жубайларды берди. Аларга жараткан такыбалык берген экен, иман берген экен, намыс берген экен, дем берген экен. Башынан ниетинде ишенип атат. Баласы төрөлгөндөн кийин башка нерсеге тарбияланып калбай, ошого тарбиялайт. Сен колуңдан келет, келечекте чоң максаттарың бар, минтишиң керек, тигинтишиң керек деп туруп, Салахидин Аюбиди тарбиялап атат. Бул окуя кыргыздардын да колуна бирдеге келет деген чоң идеологиялык мааниси бар окуя болгон. Анан демилгенди көтөрдүк, президент барды, 10 автобус мэрия сатып алат деп туруп тапшырма берилди. Кийин автобус алабыз деп кредит сурап келгенде дагы мен айткам, өзүбүздүн автобустар бар, ошол жака кетирбейсиңерби десек, бул жактан өзүнчө бюджет менен 10 автобус алабыз деген. Жакында мага кабар келди, албайбыз, анткени алар мындай топтойт экен, сапаты тигиндей экен. Айланайын, бул Япония эмес. Биринчи автобус. Муну робот менен чыгара албайсың, серийный выпуска чыга элек. Биринчи автобусту албетте кол менен топтойт. Башка эмне кылсын? Бул канча чыгаша кетти, түн менен уктабаган балдар болуптур. Ушул проект аягына чыккан чакты үйүнө барбагандар болуптур байкуштар. Аялдарга рахмат ошолордун. Эми келип алып туруп, тияктан алабыз, бияктан алабыз, булардын сапаты мындай экен, тигиндей экен. Сен акчаңа сатып ал 10 автобусту. Ошондон баштап тигилерде технология кылат, анан сапат өсөт, анан дух өсөт. Эми бул балдар кетебиз деп атат Кыргызстандан. Не деген саясат? Ошого өзүңөргө ишенгиле. Эгер өзүңө ишенбесең, ишиң алдыга кетпейт. Сталлоненин бир киносу бар, көрүп койсоңор, баласы менен сүйлөшкөн жери. Балам дейт, мындай көтөрдүм сени, мындай көтөрдүм, анан өзүңө койдум. Ошондо сен турмушта жыгыла баштадың, анча-мынча проблема боло баштады, ошондон баштап бирөөнү айыптай баштадың. Апам анткени эмес, атам мынткени эмес, бул айыптуу. Чубак ажыга да бекер айткан эмес. Кыргыз жыгылса да бирөөнү айыптайт, же тепкичти айыптайт, же музду айыптайт. Айланайын, кыргыздын балдары ушулар Дубайда бизнестери бар. Европада бизнестери бар. Кетип калса болот беле? Жок, келип алып, эптеп, септеп, тишинин кирин соруп, бир автобус чыгарса, ошондон да кылдан кыйкымтап отурушат биздикилер. Анан кантип өнүгөсүң? Президентибиз Өзбекстанга барып келгенде айтты эле. Тиш чукулушта чыгарбайт экенбиз деп. А Өзбекстанда бардыгы чыгат. Түшүнөм, сатып алсаң болот, балким арзан түшөт, балким ошол бизге ыңгайлуураак. Бирок эртең бүрсүгүнө чек арасын жаап койсо, көрдүң го эмне болот? Пандемияда чек араны жаап койсо, өзүңдү болбосоң ачка каласың, өзүңдү автобус болбосо жөө каласың. Ошон үчүн өзүңдүн балдарыңды колдоо, өзүңдүн чыгандарыңды коргоо, бул эң маанилүү стратегия. Силерде да ушундай араңарда таланттуулар бар. Колуңардан эчтеке келбесе жок дегендечи, жылуу сөз айтып койгула. Колуңдан келет, азамат, мен сендей болгондо антет элем, мынтет элем. Ошол да тилден чыкпай атпайбы? Тил болгону сөөгү жок билесиңер, сөз акысыз. Ошол да айтыш бизге кыйын болуп атат. Бирин-бири колдогон эл кем болбойт берекелер. Ушуну айткым келди, келатып, көңүлүм кыжылат болду. Эми чабышка туура келет окшойт. Мен ойлодум эле, бир адептүү депутат болом. Адамдардын көңүлүн ортпаган депутат болом. Кээдечи катуу айтпасаң да болбойт экен. Аялдар деле кээде ушундай байкасаң, мындай. Дайым жылуу сөздөрдү айта бересиң, бирок кээде өздөрү мындай күсөп калат, байкасаңар. Бирок ошондочу тилиңерден жаман сөз чыкпасын. Кичине үн, башка мамиле, кабак каш менен, анткени тамак деле кээде муздакты каалап калат, барасаң. Кээде ысыкты каалайт, ошол сыяктуу нерсе. Денең деле кээде ысыкты, кээде муздакты каалайт. Бир түрдүү жашоо адамды зериктирип жиберет. Казан аяк кагышат деп койт го, капы болбогула, бул макалдын болгону жакшы. Казан аяк кагышпай эле койсун, кагышпаса кантип тамак пышат? Араңарда барбы казан аякты кагыштырбай? Мен курсагым ачып отурганда таң-туң деп баштаганда жабай сүйүнөм. Аял бирде баштаган болот да, мынтипчи. Бирөөлөр бар,
таң-туң дегенде узагыраак күткө туура келет. Бирок биздики жакшы эле, бир 10-15 мүнөттө ар кандай тамак даярдап койгон жагы бар. Аны деле мактанып коеюн. Ден соолукка пайда. Тем более видеодон тартып атат. Качан болсо сындай баштаган мезгилде ушундай болуп кеткен. Эч качан укпайт деп ушак айтпа дейт го. Дубалдында кулагы бар дейт го. Кээде эки жакты карап туруп, акырын үй бүлө темасына кирип, анан үй бүлөдөгү жубайың тууралуу анча-мынча маселелерди айта баштаган мезгилде үйгө барсам эле карап отурган болот да, мынтип айттыңыз го депчи. Каяктан уктум десем, түз эфирге кирсем ошол жерден баштадыңыз дейт. Качан болсо түз эфирге киргенде ошол жерде мен ал тууралуу айтып аткан болот экем. Ошон үчүн колдон келсе эч качан эч ким жөнүндө жаман сүйлөбөгүлө. Мага окшоп. Айтайын дегеним, мен жаман ниет менен эмес, жакшы ниет менен кээде катуу сүйлөйт окшойм. Өкмөткө, мэрияга, башкаларгачы. Анткени сен тилинин ачуулугун карабай, ниетин кара. Акыретте эки нерсеге жооп бересиң. Эмнени сүйлөдүң бир, экинчи кандай ниет менен сүйлөдүң эки. Бирөөнүн кийими болсо, кир болсо жиркенесиң. Адам деген ошондой. Бир адам болгон, кара колду болгон экен, ошол бомушту үйүнө апарып, тарбиялап, жуундуруп, ичиндирип, кийиндирген бир алым өткөн экен. Киносунда чыкты деп уктум, жакында мен көрө элекмин, бирок жакында барып көрүп койсом деп атам, бирок болгон окуя экен. Ошол бомуш кадимкиде үйүнө барып, жуунуп, кечинде кошо жашагандар келсе, үйдүн эми ичи билесиңер да, бомуш келип жашап аткандан кийин. Не балекет болгон десе, ичинде бомуш, ошону жуундуруп, тамак берип, чач башын тарап, карасаң адамдыкты. Анан айла жок, эми көнөт да, башка эмне айла, себеби тиги устат болсо. Ошол бомуш Кудайга шүгүр, бара-бара бутуна туруп, жумушка кирип, анан маршрутка айдап калган экен. Маршрутка айдап калгандан кийин мен дагы тигил адамга окшоп бир бомушту үйүмө апарып, сыйлап, жундуруп коеюнчу деп, бирок ошого дити барбай койгон экен. Адам деген ушундай болот. Сыртың кир болсо, кийимиң кир болсо, денең кир болсо адам жиркенет. Бирок бир жакшы жагы бар, аны жууп койсоң кетет. Машинага бир жол салып кой, кийим таза болот. Бир жол душка кирип чык же баняга кирип чык, тааныбай каласың баягы кишини. А бирок жүрөгүң кир болсо бар го, жараткан ошондон жиркенет. Бу дүйнөдө Алла Таалага эмне жагат экен билесиңерби? Алла Таалага жалынып жалбарып ыйлаган жагат экен, көздүн жаш жагат экен. Жөн көз жаш чыкпайт. Ишенбесеңер, эми атаңды эстеп ыйлаш оңой, апаңды эстеп ыйлаш оңой. Анча-мынча бирөөнүн жаман сөзүн эстеп ыйлаш оңой. Сени алдап кеткен акчаны эстеп ыйлаш оңой. Бир алдап кетип калганда, ошол акчам болгондо азыр деп ыйлап калат го мынтипчи. Бирок жаратканды эстеп ыйлаш аябай кыйын. Аракет кылып көргүлөгүн эле. Ошо үчүн айтып го, жок дегенде жасалмоосу да ыйлаганга аракет кыл, кечинде тилек кылып атканда депчи. Сүрөтүн жок деген окшоштуруп кой деп. Жаратканды эстеп ыйлаш кыйын, өткөн өзүңдүн күнөөңдү эстеп ыйлаш кыйын. Эч качан өзүңдүн күнөөңдү унутпа дейт, бирөөнүн кылган жакшылыгын унутпа деп кой, туурабы? Бирөө кылган жакшылыгыңды унут, бирок бирөөнүн сагылган күнөөсүн унутуп кой дейт. Ушундай нерселер бар. Анан ошол үчүн айтат го, көз жаш деле дейт, 3 күндүк жолдон келе турган конок болот деген. Оңойлук менен чыкпай турган нерсе. Бирок бу дүйнөдө ушу бир күнөөңдү эстеп тобо кылып ыйласаң, бир катаңды эстеп тобо кылып ыйласаң, жараткандан жалбарып атып ыйласаң, ошол жаратканга аябай жагат экен. Иши кылып бул дүйнөдө сенин ыйлаганың жаратканга жагат экен, бирок тияка барганда Кудай бетин ары кылсын, ыйлаганың эч жакпайт экен. Үчө өчүр үн угузбак деп айтат экен. Анткенде бейсти ый болбойт экен да. Түшүндүңөр да. Бул дүйнөдөгү жылмайуу жагат экен, бирок каткырык жакпайт. Жылмайгыла, бирок каткырбагыла, өзгөчө кыз кишилерге такыр жарашпай турган нерсе. Эми мурда балдарды көрсөк, азыр ушундай кыздарды көрөсүң, деп баратканчы. Чын, мага бирөө айтса, атаң жаш кезинде андай эле, мындай эле, анан атаң тикүнчө деген эжени жакшы көрчү десе, нормалдуу эле нерсе, бирок мага бирөө айтса, апаңыз десе, көтөрө албайсың. Аялдын намысы, кадыр ошончолук. Ошон үчүн эмитен береги честь молоду деген нерсе бар. Биздин кыздарыбыздын адеби, биздин визитка. Чындап эле айтам, биздин кыздар аябай адептүү, бирок ошол адепти сакташ керек. Анан бул жакта жоолукчандар отурат, ушу жоолукчандарга барып айтат окшойсуңар. Анткени кийинки мезгилде эң көп көргөнүм паркта турган жоолукчандар боло баштады. Кол кармашып жүргөн, кучакташып жүргөн, андан нар жагына өтүп кетип атат. Чын айтайынбы, жоолуктун өзүнүн жоопкерчилиги бар, берекелер. Эми мен айтпаганда ким айтат? Ушуну кантип чечебиз? Проблеманы айтып коюш оңой, бирок чечиш оңой эмес. Балким муну айтпашым керек, анткени жаманды айтпай жоюлу, жакшыны айтып жайылы дейм, бирок эмнегедир тилмен чыгып кетти, балким бул деле жараткандын өкүмү, ушул багытта бир иштейличи колдон келишинче. Билбейм, мен токтоп албай карындашым деп айткым келет. Анан ушуну кылган эме бетимен алабы деп андан да корком. Бар жоголчу деп туруп түкүрүп ийсем эмне кыласың, туурабы?
Сенин ишиң канча? Тиякта мен өзүм жооп берем да. Десем, эмне кылам деп ошондо ойлонот экенсиң киши. Ошого жакшыны айтып жаялы, жаман айтпай жоюлу дегеним ошол. Бирок жакшылыкка чакырганда дагы кээде кыйнап коет экенбиз да. Мисалы бирөөгө барып алып турупчу, сен адегенде намаз оку, андан кийин зекет бер, садага бер, ажыга барып кел, андан кийин улууларга урмат кыл, кишиге ызат кыл, тилиңди сакта, көзүңдү сакта десеңчи, адам чарчап калат, угат өлөм деп. Адамчы бир нерсени аткарсаң, бир нерсени айтсаң, ошону аткарат. Сен эс тутуң кыска да. Апам кээде жаш келген кездечи, өзүнчө сүйлөнүп аткан болуп калганмын. Менин чоң энем ошондой болчу. Бир тапшырма берет, эми бүтүп аткан мезгилде, бүтүп калдым, мен мындан кылып кой. Аны кылат, эми бүтүп аткан мезгилде муну кылып кой. Апам байкуш ойлойт экен да, ушуну бүткөндөн кийин барып эс алам депчи. Энем да кыйын экен, акырын билип жайнап бир калыпта калчу. Бүтүп калдым го, эми мынтип кой. Биздин азыр кайнылар кандай? Эртең менен туруп, бүгүн үйдү ишип барасың, тамак жасайсың, антесиң, мынтесиң, магазинге барасың, мынча килограмм пияз, мынча килограмм сабыз деп башланда крышасы кетип калат. Жарым эсинде жок, аткарбай калса кечинде урушат. Туурабы? Айттым эле го, кандай кызсың, тарбияң барбы? Азыр кайнылар антелбай деле калды го. Мурдагы заманда кемпирлер, аялдар отуруп алып ичкенде, кимдин үйүндө келин бар? Меникинде десе, сеникине барып бүгүн чай ичебиз дешкен. Азыр кимдин үйүндө келин жок деп сурайт экен. Эмне десе, сеникине барып чай ичебиз дейт экен. Эми заман өзгөрүп атат. Бирок адеп өзгөрбөсүн, иман өзгөрбөсүн, жакшы болуп кете берсин айтайын дегеним. Бир нерсени айтсаң адам түшүнөт. Мисалы, жаш балага айтабыз го, эмне антесиң, мынтпе десең, оозун карап туруп кайталай берет го, анткени түшүнбөй калат экен да. Бир нерсе айтыш керек экен балагачы, ошону аткарат экен бала. Адам деле ошондой экен, бир тапшырма бер. Азыр мен депутатмын, кол алдында бир топ адам иштейт, бирден тапшырма берсең аткарат. Муну кылып кой, түк, отчетун алдың, муну кылып кой, так. Анан эртең менен 5-6 тапшырма берсең, ошонун жарымы унутуп калган болот. Же жазып ал деп айтпасаң, адам өзүнө ишенет да, болду, кылып коем шеф, кылып коем шеф, кечинде деле келсең, кылып коем шеф деп турган болот да. Анан эмне дейсиң анан? Бирок пайгамбар алейхиссалам бир да жыл урушкан эмес экен. Эмне үчүн анткени жоксуң деп айткан эмес экен. Мен сага айтпадым беле деп айткан эмес экен. Бирок биз анча-мынча айтып турабыз. Айтайын дегеним, анан бир нерсени да туура эмес айтат экенбиз да. Мисалы баланы, сөгүнбө дейт экенсиң. Кара, биринчи сөгүн, анан бөнү кошуп коюп атасың да. Сөгүнү эмнекенин мээсине киргизип, жүрөгүн булгап, анан ошону кайра чыгарып, анан бөнү кошуп коюп атасың. Сөгүнбө, ушак айтпа, калп айтпа. Бул негатив, кылба деген негатив. Кылба деген негатив го. Ошол негативге караганда дайыма позитив сүйлөш керек экен да. Мисалы, калп айтпа дегенден көрө чын сүйлө деп койсоң, калп деген да сөз жок, кылба деген да сөз жок. Тийбе десең тиет, ти десең тийбейт. Бул эмне? Эрин адам да ошол сыяктуу. Кыл дегениңди кылбайт, кылба дегениңди кылат. Адамдын табияты ошондой. Мындай бирөө кылба десе өзү эле кылгың келе берет го. Мына айтыпчы. Өзгөчө элдин көзүчө айтып койсо, шашма дейсиң го, шашма. Жаш балда ошондой. Менин кызым элдин көзүчө айтсаң мындай да. Кызым, көйнөгүмдү алмаштырып алайынчы, чыгып турчу десең, болду, ошо жерде туруп калат мындай. Мен сизди карап эле турам дейт да. Кызым, алмаштырып алайынчы десе, карап эле турам, ошо бойдон биякта карап туруп, мен карап эле турам, чыгып кетиш. О жактан западлоо деп элестетип көрсөң. Азыр осундан үйрөнүп алыптыр. Карап эле турам деп, баары кызым уялып атам десең, дивандын аркасы мага көрүнбөйт дейт. Элестетип көрсөң, ошо жака өтүшүң керек экен да, отуруп алып анан көйнөмдү алмаштырышым керек. Кылба, кыл деген өкүм адамга өтө катуу тиет. Ошон үчүн кыргыз угум сага айтам, уулум сен ук деп койгон. Туурабы? Керегем сага айтам, келиним сен ук. Ушундай бир хикматтуу данышман эл болгонбуз. Биякта карап туруп акырын айтып койгон, Раматылык Элмирбекте ошол нерсе болгон экен да. Биякта карап туруп согуп койчу экен, биякта шакирттери тургандары түшүнүп алып кете беришкен. Бир Токтогулда чоңколор бар дейт, чоңколор бар, ол кетип койгула чаңарда болсо. Абайлагыла. Айтыша кеткенде макулбу, укмуш сөздөрдү табышат деп угуп жүрөм. Мен Кудайга шүгүр чоңко менен айтышкан эмесмин, айтышкым да келбейт. Өзгөчө элдин көзү айтпай эле коюш керек, анткени тилдери укмуш куш болот дейт да. Анан бир райком болуп барган экен, азыркыча айтканда аким. Ошо заманда райкомдор аябай чоң кызматтын ээси болчу, Токтогул районуна барат экен. Анан чоңколордун айылына барыптыр да. Өзү ар киши экен. Ошондо бирөө ары катына сокону байлап алып чабып баратат дейтин. Бул бетти деле жейсиң, бул бетти деле жейсиң, бул жактын деле чөбүн жеп атасың, бул жактын деле чөбүн жеп атасың. Семирбей койдуң го, семирбей койдуң деп сөгүп баратат деп өзүнүн атынчы. Көрсө арык болгону менен кичине карапчага аралашып кеткен киши экен да. Бияктан деле жей берет экен, бияктан деле жей берет экен. Ошону карап туруп түшүнүп, ошол нерсе таасир этип тобосуна жанган экен.
Эгерде келип алып туруп, сен андайсың, мындайсың дегенде, бар жерде туруп каматып коймок. Ал мезгилде райкомдун күчү күчтүү болгон. Ошого айта турган нерсе, сүйлөштүк, калп айтпа деп айтпагыла, макулбу? Чын сүйлө деп айтыш керек. Ушак айтпадын ордуна эмне деш керек? Не деш керек? Өзүңөр ойлоңула, баарын мен үйрөтө берем. Адамдар жөнүндө, адам жөнүндө, мал жөнүндө эле жакшы ойлой берсин. Көрдүңбү, дагы эле кысып атасыздар. Жакшы эле ойлой берсин, бардыгы жөнүндөчү. Эшек жөнүндө деле айтып атам го, Японияда жүргөндө мен кетип атканда камандар качат болчу. Китепте жазганмын ошону. А япондор келатканда камандар качпайт эле. Мен ошону кийин түшүндүм. Көрсө япон каман жөнүндө таптакыр жаман ойлобойт экен. Торпак көргөндө эле нерсе экен да буларга. Козу көргөндөй, улак көргөндөй жаман ойлобойбуз го. А мен каманды көргөндө эле жаман ой дароо келчү да. 3-4 экен, бирөөсүн таш менен койсом, бирөөсүн бетке тепсем. Анан дагы эмне кылсам, болсо жок дегенде бакырып кыйкырам деген. Ошол ойдучу башка тургай каман деле түшүнөт экен. Жаныбар деле түшүнөт экен. Мунун бир эле далили. Циркте карасаңар, чоң-чоң жолборстарды, арыстандарды ары-ары кыздар башкарылган, туурабы? Мынтип койсо отурат, мынтип койсо отурат. Кимбир айтмакчы, андай кыз башкарса мен деле баш ийип бердим дегендей. Бирок элестетип көргүлө. Арыстандарды башкарып атат. Ары-ары кыздар. Себеби ал жаман ой жок. Арыстан деле макулук, буга деле жакшылык керек деген пикир, ой ошолордо бар. Анан ошон үчүн жакшылык ойлой бергиле, жакшы ойлой бергиле. Айтайын дегеним, ушак айтпа, жалган сүйлөбө, калп айтпа дегендерди айтып бербегиле. Калп деген сиңе берет, ушак деген сиңе берет, айтпа дегениңер биякта эле кала берет. Экинчи айта турган сөзүм, берекелерим, мындай оптон бир сөз табыш керек да. Мисалы, калп айтпа бирлештик сөздө туурабы? Калп айтпай келет, эртеге сөгүнбө дейсиң, сөгүнбөй келет. Урушпа дейсиң, урушпай келет, бирок кайра калп айта баштайт. Бул жагы болуп калат, бул жагы унутуп калат да. Ошонун баардыгын бириктире турган оптом кеңешиңер барбы? Ушуну ойлоңгула. Оюңду түз кыл. Бул жакшы нерсе. Дагы. Кылп мүнөзүңдү оңо, дагы. Ниетиңди түздө, дагы. Бирок жаш балага ниетиңди түздө десең, ниетим эмне? Менин кызым кечээ эртең менен бала бакчага алып баралы десе, телевизор көрүп отуруп, мен катуу жөтөлүп калдым. Мен ооруп калдым деп барбай коюптур. Анан түштөн кийин апасы келсе, жакшынака эле жүрөт дейт. Анан айтып турду, мындай бара берсең болмок, Сайдике, жакшынака элегенсиң го, мен саар менен калп айтып койгом дейтмиш. Жөн эле калп айтып койгом депчи, анан калп айткан болбойт десе, эмнеге? Деп эмне унутуп калат дейт, эмнеге? Анан элестетип көр, ниетиңди түздө десең, анда сурайт да, ниет деген эмне? Өзү баладан үйрөнүш керек. Бала суроодон суроо чыгарып отуруп, акыры бирдеке үйрөнөт да. Мисалы азыр мен бирдеке айтайынбы? Үй деген эмне десе, үй деген жашай турган нерсе. Нерсе деген эмне? Мындай. Жашоо деген эмне? Ошентип отуруп адам кээде көп нерсе үйрөнөт да. Биз кээде суроодон суроо чыгарбайбыз да. Бир адам жакшынакка сүйлөп атса, кыргыз мындай да, мындай. Бирөө келип баласын айтып берет го, менин балам аябай акылдуу. Байкайсыңарбы? Өзү 3 эле жашта, бирок мынтип сүйлөйт, дегенди сүйлөйт. Андай мындай десе, биз мындай дальше сурабайбыз да. Мынтип угуп отурабыз дагы, жок, кой турсаң, ал юрунда дейбиз да. Мына менин балам бар го, же менин тайжемин 2 жашар баласы бар деп айтабыз. Ал 3 жашар десе, 2 жашар баласы бар. Сенин балаң кылбаганды кылат деп баштайбыз да. Машинасын мактаса, ал иштеке эмес, менин машинам бар го. Бирөө атын мактаса, кой турсаң, ал мен биз ошентип отуруп пайда таппайт экенбиз. Япондордун бир жакшы жери угуп отуруп, хай, вакаримашты, хай. Начар сөз сүйлөп атсам да кыйратып койгон экенмин деп анан ушундай эргип кетип бүт баарын айтып коесуң. Ой, депчи. Муну айткансың деп коет. Сенин ичиңдегини чыгарып отуруп үйрөнгөн эл болот экен япондор. Ошон үчүн кыйын болот экен. Япондор бирдеке ойлоп тап кыйраткан эмес. Робот жасаганды балким америкалыктардан үйрөнгөн, машина жасаганды дагы америкалыктардан үйрөнгөн, саат жасаганды швейцариялыктан үйрөнгөн, бирок азыр карагыла кимдин машинасы жакшы? Япондордуку же тияктыкыбы? Кимдин сааты жакшы, кимдин роботу жакшы? Алар ошентип отуруп акылын бүт үйрөнүп алып туруп, өздөрүнөн өткөзүп койгон ушул япондор эле болот. Биз болсо пайда албайт экенбиз да. Кой турсаң, мен айтайын. Курултайларды далы өткөзбөдүк. Эми азыр элди курултай деп атат. Балким муну угуп калгандар мени жактырбастыр, курултайдын тарапкерлери. Элди курултай деп мен дарылашып көргөмүн жаш кезинде. Курултайда эл бар туплот, маселе чечебиз деп. Бул жакта сөз берилет го. Болду, кыйкырып сөзүн сүйлөп алат да эшикке чыгып кетет. Башка бирөөнү укпайт. Биз ошондой да, айтып эле калайын деген элбиз да. Угуп калайын деген эл эмеспиз. Ошого берекелерим, келгениңерге чоң рахмат. Кулактын акысын берип атасыңар. Мен айтайын дегеним, бир штук деген бир штук. Калп айтпа, сүйлөбө, алдаба, урушпа. Ошентип жүрүп жеңелер чарчап калат. Мен айттым го, антпе, мынтпе деп отуруп, айткандын оозу жаман, кара жак аталып кала бересиңер. Айтайын дегенимчи, оптун бир сөз бар да, бирөө мынтип чечкен экен маселесин. Балам берке, сен да берке. Мына,
Атаңар менмен. Мен сілерді ұятқа тұрған бірдіге қылдым бұшыға чейін дептір. Мен атымды ұққанда атаң мұндай андай дегенде бір жаман іш қылдым дептір. Жоқ десе, сілерді дағы мен ұят бола тұрған бірдіге қылбағыла деп қойған екен. Болды, бүтті. Ошондой тарбиянын, талимдин жолдору аябай көп берекелер. Ошон үчүн жүздө жылмайы болсун, тилде таттуу сөз болсун. Колдо белек болсун. Аркадан дуа кылалы. Ошо аркадан дуа кылып коюш кыйынбы? Кече мен отуруп алып, эстегендердин баарына дуа кылдым. Бирок бирөө сага дуа кылыш үчүн сен дагы себеп болуп кой. Менин атым Түкүнчү, досум дуа кылып турмага депчи. Мен Кабада окуян айтып берейин. Же Муздалифада экен, же Арафатта. Арафатта эртеден кечке турасың дуа кылып. Ажыга баргандар кол көтөргүлөчү, умрага баргандар. Азырынча жок экен, Кудай баарыңарды апарып келсин. Ажыда, Арафатта ушу дуа кыла берип, дуаң да түгөнүп калат. Сенесиңер ошо? Себеби убакыт кеңири да. Бардыгын эстейсиң. Анан менин бир досум кетип аткан. Кетип атканда жакшы көргөн досум тамашалап айта бердим да, дуа кылганды унутпа, макулбу? Кадырбеков Нуржигит. Улам эле Нуржигит Кадырбеков. Түшүп баратканда дагы эстеп калдымбы? Кадырбеков Нуржигит, Нуржигит Кадырбеков. Айтып атпайбы дейт, Арафатта турам дейт. Ушу дуаларым түгөнүп калгандан кийин эле Кадырбеков Нуржигит деп кулама жаңыра берди дейт. Сага дуа кылып коем кайрылам, Нуржигит Кадырбеков дейт. Бай элесиң, биякта элесиң. Досум сага аябай көп дуа кылдым деп. Ошондон көп өтпөй мен да ажыга баргам. Ошон үчүн силер дагы себеп болгула. Мага дуа кылып кой, Мунун эмнеси жаман? Бул жүрөктөрдү бириктире турган нерсе, дуа деген. Дуа менен ынтымак таркайт. Дуа менен жакшылык таркайт. Бата менен нур таркайт. Бата алыш керек. Көбүрөөк бата алгыла. Бирок эң жакшысы дуа сурабай эле дуа алып коюш. Кантип жүрөгүн жылыт, кызматын кыл. Керегине жарап кой. Капы болуп турганда көңүлүн көтөрүп кой. Чындап, акыркы жолу ким Нобель сыйлыгын алды физика боюнча билбейсиң. Спринт боюнча рекорд койгон ким билбейсиң. Олимпиаданын эң легендардуу жеңүүчүсү чемпиону кайсыл? Всех времен и народов ким билбейсиң. Бирок капы болуп турганда көңүлүн көтөргөн киши эсиңде калабы? Ооруп атканда барып койгон киши эсиңде калабы? Бирөө айтат, ооруп атам дейт. Анан кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы деп айтат экенсиң дейт. Анан ушу барайын дедим эле десе, жок, келбей эле кой деп айтат экенсиң дейт. Бирок буягында келсе экен деп турат экенсиң дейт. Анан кээ бирлери болбой келип алса дейт, ушунчалык жүрөгүн жылыйт экен дейт. Мындай тим эле учуп кетким келет дейт да, ошол берген батасы. Кээ бирлери жок, келбей эле кой десе, неме, мейли мында, макул анда чыкканда жолугабыз десе, деп калат экенсиң ичинен. Ошон үчүн мен ооруп атканда эмне келген жоксуң деп Алла Таала сурайт дейт го. Анан сен Алла Тааласың ооруйт белең десе, Түкүнчү ооруп атканда барган жоксуң го деп сурайт экен деп. Ошон үчүн салам айтканда жооп бер дейт. Туурабы? Эми буяк силердики. Салам айтканда жооп бер. Чүчкүрсө, беш айтканда ак чүч деп кой, аны калганын билесиңер өзүңөр, туурабы? Дагы эмне дейт? Ооруп калса кабар ал дейт. Көз өтүп кетсе жаназасына бар. Дагы бирөөсү кандай? Чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба дейт. Бүгүн мен чын айтайынбы? Кадыр түн тосуп, телефонумду өчүрүп коюп, үйдө эс алайын дедим эле. Эс алганда кандай эми? Китеп окуп, зикир кылып, үй бүлөмө көңүл бөлүп, жакшы телефонду жандырыпмын. Бүгүнкү иштерди унутуп калган экен. Элестетип көрсөң. Бир жолу мага сторис жөнөткөн, ошол бойдон кабарым жок экен. Анан жынсыны кийип алып, документтерге кол коюн деп келатсам, айтып калды Доорон деген. Жакшыны шарапат ордуңан туруп койчу, 1.90 деген менин жардамчым бар. Агай бүгүн семинар, кайсы семинар? Эмне деген семинар? Кайра үйгө барып, костюмду кийип келдим. Костюмду кийип, башка костюмду кийип атсам, аялым алып туруп, значокту тагып атат. Бuyакачы. Такпай эле койсуңуз, жок, бул керек, бул үчүн канча аракет кылдыңыз дейт. Чындап байкуш, мен ушул мандат үчүн чуркап жүргөндө кыйналгандарыңызды дейт, видеодон көрүп алып, өткөндө бир кыз жасап койгон экен, бүт шайлоо алдындагы жаман ыйлагым келди дейт. Эми силер билбейсиңер. Бирок кийин саясатчынын аялы болуп калгыла кылайын. Билбейм, бул батабы же башка нерсеби. Бирок саясатчынын аялы болордун алдында жакшылап ойлонгула. Буга канча сабыр керек, канча курбанчылык керек. Эми кээде эр деген эле ат болот, талап түздө жүрө берет. Баягы 4 ай 40 күн бар го, бу деле ошондой. Бу деле ташкилге кетесиң, жүрө бересиң. Анан ошого ыраазы болуп каласың үй бүлөңөчү. Чындап, көтөргөн адам көтөрөт. Сыр бербей, жадырап жана белдин көзүнчөчү. Анан ошо мезгилдерде чыгып кеткен бойдон жүрдүк да. Добушлап элек эми жеңиш керек, чуркаш керек, базарларда жүрдүк. Азыр эми чыккыйып, машинаны минип, анан кийин монтип келип отурган мененчи. Ушул добуш алыш үчүн менин бир карап койсоңор, Инстаграмдагы историяларымдычы. Базарларда жүрдүк го. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы, Кадырбеков Нуржигит, Ыйман Нур партиясына берип коесузбу? Ассаламу алейкум. Ошентип отуруп иштедик. Болбосо акча керек экен.
bir айылдан bir адам жалдасаң деле 15 000 сом иштейт экен. Кайсыл акча ал? Элестетип көргүлө. Бирок сиз чыгып кеткен күндөрдү дейт, ошентип жүдөп келген күндөрдү, эрдиңиз жарылган күндөрдү, сакалыңыз өскөн күндөрдү, арыктаган күндөрдү ойлоп алып дейт, аябай жүрөгүм ооруп кетти дейт. Ошон үчүн тагынып жүрүңүзчү дейт. Биринчи мен туура эмес кылган экенмин. Бул Шералдын чокой деп койбодумбу? Бул жок андай эмес. Силер ушул сөздөрдү айтпай эле койгулачы, баягы акча колдун кири дейсиңер го. Ме кир деген десек болот экен да, акчаны түртө баштайт экен. Акча колдун кири дегендерди айтпай эле коюш керек. Акча деле жакшы нерсе, жакшылыкка иштетсең. Кир нерсе эмес, бул пайдалуу нерсе. Садага бересиң, зекет бересиң, ажыга барасың. Муктажды муктаж чечип бересиң, ачканын курсагын тойгозосуң. Ошондой негативтерди айтпагыла. Бул Шералдын чокой эмес. Бул элимди мага берген батасы, жараткандын мага берген ооматы, ошонун белгиси. Бул Кудайдын колдоосу. Ошону эске салып турат. Элдин алдында милдетиң бар, кызматыңды кылып кал, убакыт өтүп баратат. Ошону эстетип турат. 5 жыл бат эле өтүп кетет экен. Карагыла мына, жарым жыл өттү. Анан каникулга чыгабыз, күздө келсең 1 жыл, ар жагы 4 жыл, өмүр бат эле өтүп кетет берекелер. Мына ысырапчылык темасына эми жетип келдим, бирок бат эле бүтүрөйүн. Ысырап дегенде эле биз эмнени ысырап кылып атабыз? Сөздү ысырап кылып атабыз мына. Калп айтпа, сүйлөбө, алдаба деген сөздү ысырап кылып атабыз. Андан көрө ысырап кылбай бир сөз тап, ошол өтүмдүү жугумдуу болсун. Убакытты ысырап кылып атабыз, сотка чукулап, жалган сүйлөп, саясатты талкуулап, бирөөнүн көңүлүн оорутуп, анан комментарийлерде жооп берип, бүгүн менин бир видеом чыгыптыр. Депутаттарга билим керекпи же билим керек эмеспи деген жерде сөздүн арасында бар эле Курманжан Даткада деле диплом болгон эмес деген. Ошол жерин өзүнөн чыгарып жазып коюптур. Курманжан Даткада диплом болгон эмес. Болду, Кудай берип калды. Ар жагын укпайт адамдар. Ошол жерди алып туруп эле эмне 19-кылымга кеткиси келди, мына дөөрүп калыптыр, тиги бу деген сөздөрдү окуп алып, ошончалык ырахат алдым, я Кудайга шүгүр, күнөөмдү ушинтип кечиргениңе депчи. Бирөөнүн күнөөсүн сыноо менен кечирет. Оору менен кечирет, кырсык менен кечирет. Ошентип күнөөмдү кечирип атканда Кудайга шүгүр. Бирок мен айттым, арабызда илими, билими болбосо дагы эл жер деп күйгөн, колунан иш келген адамдар бар же жалганбы? Бизге караганда мекенге көбүрөөк күйгөн, бирок диплому жок адамдар бар. Элдин арасына барам, карапайым эле адам мага көп нерсе үйрөтүп коет. Өткөндө бир чоң эне айтып атат. Асман ала, жер чала балам деп. Ушундай сөздү каяктан уктуңар эле? Бирде китептен таппайсыңар мындайды. Жамандыкты көргөн жерде көмүп кой, уккан жерде унут. Мен телефон берип тургун эле. Бир жолу. Табылдыга сен чалып койчу, айтып кой. Табылды мен аз сүйлөп атат элем семинарда. Сага микрофон аркылуу жооп берип атам, бираздан сүйлөшөлү. Телефон алсаң, ошон үчүн мен дайыма өчүрүп коюп сүйлөт элем. Мына мисалы, аталардан уккан сөз. Кече бир жерде отурдум, Калканбай Ашымбаевдин айткан сөзүн кара. Оттуу жүрөктөн бышкан сөз, отсуз жүрөктө быкшыган сөз дейт. Не деген сөз? Таба аласыңар ушундай сөздөрдү башка жактан? Гарварддын китебинен, Кембридждин китебинен, Алиаскардын китебинен таба аласыңбы? Кыргыз болгонуңа сыймыктан. Оттуу жүрөктөн бышкан сөз, отсуз жүрөктөн быкшыган сөз дейт. Мен деген чөл дейт, эл деген көл дейт. Мен деген чөл, биз деген көл дейт. Мен деген бул итке жарашат, кушка жарашат, питке жарашат, анткени өзүн ойлойт. Байкасаң, мына мисалы сахабалар жөнүндө окуя бар. Өлүп бараткан мезгилде суу алып келет, туурабы? Барыңар билесиңер. Согуш талаасы, согуш бүтүп калды. Анан жарадар суу алып келген мезгилде өлүм алдындачы адам мындай тонна эмес, океан болсо да суу ичкиси келет экен. Ушунчалык суусайт экен. Ошол мезгилде суу алып келип атса, мындай эптеп бурулуп, нар жактагы үндү угуп ошого бер деп атат. Алга барса ал кийинкисине бер деп атат. Буга барса бул кийинкисине бер деп атат. Барса ал өлүп калган, берке келсе бул да өлүп калган, өлүп баратып дагы акыркы кылган амалын карагыла бирөөнү ойлоп атат. Анан күчүктөр мышыктар жакшынакай ойноп атат дейт, жакшынакай ойноп атат дейт. Бир жакшынакай таттуу байкасаңар мышыктардын ойногону, күчүктөрдүн ойногону. Анан карасаң, адамдар эле ушундай ынтымак болбойлубу десе, бирөө алып келип туруп акырын ортосуна же май же сөөк таштап койсо анан көрөсүң да, ырылдашкандардычы. Ошон үчүн мен деген бул чөл дейт. Эстеп койгула. Биз деген көл дейт. Ичинде өзүңдөн мурда башканы ойлой бер. Алла таала биринчи сени ойлойт ошондо, Кудай кааласа. Анан жакшы ойду жазданып жат дейт. Не деген сөз кара? Мындай кечинде жаткан мезгилде оюңарды бир электен өткөзүп койсоңор. Менимче бизде көбүнчө мындай ойлоңор да болуш керек. Бүгүн мына мынтип койду, шашпай эртең аман эле турсам, барып туруп мойнун жулам дегендер туурабы? А биздин эл эмне деп? Апалардын сөзү бар эле, жаттым тынч, жастыгым кенч. Дагы эмне деген сөздөр эле? Тилеген мыйман, тилим Куран, тилеген мыйман. Энемдин үйрөткөн сөздөр ушуларчы. Жаттым тынч, жаздыгым кенч. Тилим Куран, тилеген мыйман. Кечирип жаткан, жүрөктү тазалап жаткан. Билесиңби? Таза нерсеге балары конот. Таза абада бүркүт учат.
тазалыккачы адам тартылат. Бирок кайсыл жер ыплас болсо, ошол жерде чымын, ошол жерде курт комурска. Ошол жүрөктү ыплас кылбагыла. Тилекти ыплас кылбагыла, жан дүйнөнү ыплас кылбагыла. Бекер айтпайт, ичиңди оңдосоң, сыртың өзү эле оңолот. Сыртты мындай оңдоп койсоң эле экен, мындай шпаклевка кылып бу заманда акчаң болсо бир аз операция кылып, кичинекейди чоңойтуп, жука болсо калың кылып койсоң эле экен да, мындай караганда байкасаңар. Мындай жүргөндө эле актерсилер барасың эле мынандай болуп чыгып атпайбы? Кудай бетин ары кылсын, бирок ошол дагы жаратканга нашүкүрдүк. Жараткан берген сулуулукту чанып, сен өзүңчө андан да жакшы болуп кетем, андан да чебер болом деген эле сөз. Мен муну силерге каалабайм. Тышты өзгөртүп койсоң эле. Бирок бетиңдеги боёкту мындай бир жууп койсо кетип калат. Бирөө урушуп кетип туруп, бир тартса, кирпигиң жок, кашың жок. Чачташып кетсе, чачың жок. 3 күн талаада жүрүп калсаң, краскасы кетип калды, ага ак, карасы кара билинип калат. Бирокчу, иштен чыккан нурду эч ким жок кыла албайт. Ошон үчүн жүрөгүңдү тазалай бер, берекелер. Убакытты ысырап кылба. Көбүрөөк оку. Адамдардын көңүлүн көтөр. Пайдаңы жеткизип кал. Мына Рамазан чыгып баратат. Кудай кааласа, эмки жыл Рамазан келет. Бирок Рамазанга бардыгыбыз жетебизби кеп мына ошондо? Ким билет, балким тагдырда акыркы Рамазандыр. Ошон үчүн финишке жакындаганда спортсмен катуураак чуркайт. Айсулууну көрдүңөр, жеңилип баратканда Японияда акыркы секундтарда кандай күрөшүп койду, бирок үлгүрбөй калды. Акыркы күндөр көбүрөөк ибадат кылгыла, көбүрөөк дуа кылгыла. Дуалардын арасында бардык жакшы нерселерди дуа кылгыла, бирок бирдекени унутпагыла. Кадырбеков Нуржигит. Дагы бирдекени унутпагыла, Нуржигит Кадырбеков. Атамдын баласы. Ошон үчүн берекелерим, мен кийинки мезгилде бирдекени айтып атам. Нуржигит Кадырбекович деген жакшы эми сый-урматтын белгиси, бирок бул биздин маданият эмес. Кыргыз атынан атаган эмес, байкасаң. Мисалы, Бегим, Датка, Молдеке, Ажике, биздин кыздар дагы келин болуп барганда кайнагалардын атын атабайт. Бирөө суу алып барат, суу алганды барыптыр да. Барса, өзүнүн коюн карышкыр жеп атыптыр. Десе байкуш эмне кылыш билем деп койтмуш, оо деп кыйкыратмыш. Угуп калса, мынау неме шуулдыраманын арасында, шуулдаманын боюнда улума маараманы басып алып жеп атат деген экен. Көрсө бир кайнагасынын аты Бөрүбай экен, бир кайнагасынын аты Койлубай экен да. Бир кайнагасынын аты Суулубай экен, бир кайнагасынын аты Камышбай экен. Ошон үчүн шуулдыраманын арасында, шуулдамайдын боюнда улума маараманы басып алып жеп атат деген адамдар түшүнбөй калыптыр да. Түшүндүргүчөктү карышкыр жеп, курсактаган пайтып кетип калган экен. Анан нарында бирөө бар дейт, ошол бир китептин окудум. Кайна 60 деген кишкен, келиндери 2-30 деп тергейди. А бизде болсо атыңды айтат, атаңдын атында айтат. Урматтуу Нургожонович деп турабы? Мен мунун да бешигин терметкен эмесмин, анын да бешигин терметкен эмесмин. Байкасаңар, адамдын атын айткандан кийин сый-урмат мурдагыдай болбой калат. Ошон үчүн турмушка чыкканда күйөөңдүн атын айтпа. Нурбек, Айба деп не кыласың? Бир ат коюп ал. Айылыңдын дагы атын атаба. Абу Хурайра деп бекер койгон эмес, бул жерде чоң талим тарбия бар. Абу Хурайра, Абул Касым деп ушундай атаган го туурабы? Касымдын атасы, жетигинде мындай деп бир ошондой аттарды коюп алгыла. Бирок ошондой коет десе эле бизде түкүнчө бүкүр, түкүнчө төкөр деп баштайт. Орустардан да үйрөнүш керек. Орустар карасаң, водан водичка дейт. Биз сууну эркелете алабызбы, кара? Сууну эркелеткен сөзүң барбы? Сушка дебесиң да, туурабы? Же сутек дебесиң да? Алар водичка, туурабы? Коровка деп мындай. Ошон үчүн айтат го, орус дейт, уй бакса, орус кетип атса аркасынан уй кош кетет деген дейт. Биздечи? Бизде же жетелесиң, же айдап барасың, алды уй кетет да, мындайчы. Анткени уй менен да сушат экен да. Мисалы, уй кечигип келип калса дейт. Жана казактын кудул айтып атпайбы, алдыда мынтип турган болот дейт, уйдун алдында. В чем дело? Почему ты поздно пришла? Уй алдында мынтип турат дейт. Ну, чтобы не больше не пошли, десе аркасынан уй кетип атат дейт. Мындай карасаң. А биз эмне кылабыз? Байлап туруп анан баштайсың, каякта жүрөсүң, тигил эле, бул эле. Ошон үчүн малга да зулумдук кылбагыла, залымдык кылбагыла. Зулум узап кете турган нерсе эмес. Адам биякта эле турсун. Мен азыр бирөөнү көрдүм. Мечиттен чыгып келатсам, ушундай келип учурашты, кучактап карасам, бир таанышым арыктап калган, спортивкача мурдеч көргөн эмесмин, жалаң костюмчум газсын жүргөн бала болчу. Доорун сен көрдүң, Анан учурашып эле көптөн бери көрөлексиң го десем, 10 ай СИЗОдо жаттым дейт. Азыр чыгып келатам дейт. Келатып дейт, түнү менен кадырдын түском дейт, эртең менен кирип эле сотко деди дейт, барсам дейт, бошондуң деп чыгарып ийди дейт. Түнү менен дуа кылган болчумун дейт.
Анан келатып дейт, мечитте бир кирип алайынчы деп 1 сааттан бери ушерде дуа кылып отурган дейт, сизди көрүп кетип аябай сүйүнүп дейт, учурашайын деп отурдум эле дейт. Анан үйүн азыр эле калыптыр. Каякта десем, бияктамын. Токто дедим, машинаме жеткизип коеюн. Жок дегенде батасын алып калайын. Анан түшүп баратканда көрдүм, колумду кармап, кучактап байкуш. Ал деле бирөөнүн зулумдугу болду да. 10 ай кара. 10 ай эркек кишинин башынан өтүп кетет ал. Апасы кантти байкуш. Билесиздер, Абу Ханифаны аябай кыйнашкан. Абу Ханифа болуп туруп ыйлаган. Неге ыйлап атасыз? Ушунча кадырыңыз, даражаңыз, илимиңиз, намысыңыз бар го десе, мен өзүм ойлоп ыйлаган жокмун. Мени көрүп, мен ойлоп апам эмне болуп атат, ошону ойлоп ыйладым деген экен. Ошон үчүн мен ушу апамды ыйлатпасам экен. Кудай, мен аркылуу апамды ыйлатпа. Апамды кубандыр, апамды сүйүндүр. Ошон үчүн айтат, апаңа, балаңа эч качан мындай жашоодо кыйынчылыктарын айтпа. Проблемаларыңды айтпа. Анткени балаңдын шагысын кылат экен, апаң кызылат болот деген. Анан бирдекен айтайынбы, бияк укпай эле койсун. Аялдарыңарга ийгиликтериңерди көп айта бербегиле. Өзгөчө бизнестен түшкөн кирешени көп айта бербегиле. Анткени аял да байкуш, түкүнчөнүн кийип жүргөн шубасын көрүп калган, түкүнчөнүн берип жүргөн Land Cruiser'ин көрүп калган, мен деле ушундан эмнем кем деп туруп мойнуңа илип коет. Бандит илсе аткарбай койсоң болот, бирок аялың илсе аткарбай койсоң өзүңөн көр. Анткени сырттагы душман 2 саат атышасың, 5 саат атышасың, андан ал да кетет, сен да кетет, тамак чогуп кайра атышасың. 24 саат жаныңдагы душмандын эмне кереги бар? Ошон үчүн аялга сыр айтпа дегенди бир мааниси ошол. Ийгиликтерин көп эле айта бербе. Мен литовкалык бир менен сүйлөшкөнмүн. 2001-жыл болгон окуя. Чет өлкөгө биринчи жолу чыккан Польшада, ошондо литвалык бир жаш өтүп калган эже бар экен, сүйлөшүп жүрөбүз. Жашын атайын айтып атам. Анан жакшыраак болсо бөгөнгө башка кетип калбасын. Анан бир ошо мезгилде бир кино чыккан экен, Гладиатор деген. Көрдүңөр беле? Ошол жерде бир сенатор барбы? Сенатор бар экен го, мындай аябай. Мен бир сүйлөдүм, орусча араңдан зорго сүйлөдүм десем, ошол эжеке келди дагычы. Сенин да сөйлөгөнүң мага абдан жакты деди жыйындан кийин. Мындай сөзүң аябай сонун, мына сөзүң аябай жакты. Сен Гладиаторду көрүп койсоң, ошол жерде бир сенатор бар, ошого окшоштурдум сени. Адамга аябай дух берип кой, жаш боламын да, учуп калдым деп элечи. Анан кеңеш сурай баштадым. Ошондо англис тилин билбейт элем. Англис тилин үйрөнгүм келип атат. Эмне кылышым керек десем, силер эмне дейсиңер? Мисалы, араб тилин үйрөнгүм келип атат десем, эмне деп айтасыңар? Китеп ал, анан бул жакта бир курс бар, түкүнчө бир устат бар, окуш керек, өдүңө мынча сөз дейсиң го. Ал оңой кылып айтып койду да. Очень просто деди, орусчасында сүйлөйт экен. Как просто десем? Просто надо захотеть, вот и все деди. Просто каалап кой и все. Ойлоп көрсөм ошого чейин каалаган эмес экенмин да. 2001-жыл болчу каалап койдум, азыр I can speak English quite well. Thank you very much. Анан үйлөнүш жөнүндө айтып бердим. Ошондо элестетип көрсөң, бир сөз бар го. Толкунданган келсе дейт, келечекти ойлон дейт. Кыргын келсе дейт, өткөндө ойлон дейт. Бактылуу болгуң келсе ушул күн менен жаша дейт. Ушул азыртан баштап, ушул күн менен жаша деген сөз бар да. Силер толкундантып коюш оңой эле. Досум, келечекте аялың кандай болот болду экен, Карасак уже кетти мындай фантазия. Бир секундда миллиардтаган ойлор уже мындай. Элестетип башкача болуп. Сеники деле сонун болсо керек мындай калысы. Эми кыздарга айтайынбы? Болочоктогу жарың десе, булар деле асманга учкан бойдон кетет. Бирок ошентип отуруп, турмушта өзүбүз кичине татаалдаштырып жүрөбүз да. Турмуш жөнөкөй эле нерсе. Улуу күчтүн агымын бууп жөнөтпөй, жан дүнүйгө камаштан не табабыз? Турмуш деген ушунчалык жөнөкөй, биз өзүбүз татаал кылып алабыз деп убагында жазып койгон экен чоң ата окшопчу. Чындап эле мындай ушунчалык бир байкуш кыз эмнеден жадайт билесиңерби? Мугалимден жадайт. Анткени мугалими антпе мынтпе, анан устаттан жадайт, начальниктен жадайт, атасы менен апасы начальник, антпе мынтпе. Мектепке барсаң ант мынт. Бири начальник, бири мугалим. Анан турмушка чыгасың дегенде сүйүнөт экен да. Кудайга шүгүр, мына начальниктен кутулам. Анан мына мугалимден кутулам деп турмушка чыкса күйөөсү экөө тең болуп алат экен. Начальник да болот экен, мугалим да болот экен. Анан кийин баягы толкунданып, тилегиме жеттим, жакшынакай бирге турмушка чыгып атам деп той болуп атат. Күйөөсү да отурат, бүгүндөн баштап жыргал жашоо, башка жашоо. Анан тойлорду өлтүрөт экен да. Турмуш деген оңой нерсе эмес. Кыйын нерсе. Муштумга тур деген сөз. Чыдаш керек десе, айланай, мен үйлөнүп атамбы же түрмөгө баратамбы деп атам. Ошентип сөз вирус менен киргизип жатабыз бул жаккачы. Анан акырын
Кыздын достору келип бир сөз айтып кетет. Бош келбем эле, бош келбем. Бүт бузукулар да. Эркектин достору келип айтат, башынан катуу карама. Бул сөздү бул буга айтпайт, бул сөздү буга айтпайт, экөө анан согуша берет. Тигилер кетип калган. Ошон үчүн берекелерим, баары жакшы болот Кудай кааласа. Үй бүлө бекем болсун. Ниетиңерди түздөгүлө, өзүңөр айткан сөз айтып коеюнчу. Ниети түздөгүлө, ойду оңдогула, макулбу? Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Келгениңерге чоң рахмат, берекелер. Мен даярданбай эле келдим, бирок кээде ушундай сөздөр эле жакшы болот. Анан мотивация үчүн кече бирөө келиптир. Чыксаң эле журналисттер турган болот, мынтипчи баягы балык кармагандай да. Бүт журналисттер баягы камералар менен, микрофондор менен турат, Кудай сакта деп чыгып өтүп кетип атсаң эле аркаң келип алат депчи. Коксошуп эле кетип калсаң, камерадан чыгарып коет, кетип атканың жооп силер. Байкасыңарбы? Айла жок, түшүп туруп бересиң да баягы колгочко солдаттай болчу, эмне сурайт экен десем, анан май байрамдарына пикириңиз кандай деп мен айттым. Көрдүңбү? Бул менин сөзүм эмес. Силер ыйман илимин ала бергиле. Дароо түшүнөсүңөр. Мен үчүн дедим. Күнөө кылбай өткөзгөнгү майрам. Түшүндүңөрбү? Кимди сөзгөн билесиңер. Анан бирөөнүн көңүлүн көтөргөн күн, жакшы иш баштаган күн, жакшы нерсе үйрөнгөн күн бул деле майрамда турабы? Жакшы нерсе кылган күн майрам, жаман иштен тыйылган күн бул майрам. Анан майрамдар өтө эле көп. Элестетип 1-майдан баштап 10-майга чейин майрам. Россияда Конституция күнү бул майрам эмес, чоң гана памятная дата деп коет. Тем более бул конституцияны өзгөртө берип, ошон үчүн майрамдарды кичине азайтыш керек. Негизи 2 же 3 майрам болсо болот Кыргызстанга. Эгемендүүлүк майрам, анан 2 майрамды өзүңөр таап алгыла. Анан бир 3 майрам болсо жылына. Япондор ошондой, майрамдар аз, эли жакшы иштейт. Биз болсо майрам. 8-март бул аялдардын майрамы. Аялдардын майрамы буякта эркектер майрамы деп жүргөн болот го. Уже 1-марттан баштап мындай маанай жок да, жакында майрам дегенчи. 14-февралда такыр майрамдабаш керек. Бирок 14-февралда мен гүл алам. Айтканмын. Анткени 14-февралда аялым төрөлгөн күн экен. Ошондо да эч кимге көрүнбөймүн. Пекин алып атсаң да ошол жерде да адамдар турган болот да. 24 саат бою иштеген гүлканалар бар. Эртең менен барып атсаң дагы бир 2-3 адам карап турган болот жерде, шимтич. Анан видеого чыгарып ийсе 14 февралда бул деле майрамдайт экен деген сөздөн корком, чын айтканда. Ошого берекелерим, анан айтып атпайбы? Мындай башка тилде бир кабыл айтып коюңузчу депчи. Ушу майрамдар менен куттуктап коюңузчу деп. Okay. I would like to wish all the best. Be happy. Be strong and rely on yourself, on your education, and believe in God, trust in God. Pray always, not only for yourself, for your country, for all good people, even for all bad people also, because this bad man might become the better man tomorrow. But we have to try for that. We should be united, because if we are united, we are strong, we will have better and white future. Thank you very much. Деп койдум. Рахмат. Чоң рахмат. Чындап, көргөнүм абдан кубандым. Уюштургандарга чоң рахмат, Канча келгендер го келип кете берет, келбегендер келбей эле кое берет. Байкуштарга эле кыйын. Кандай өткөзөбүз, эмне кылабыз, кимди чакырабыз, келеби, келбейби? Мен жооп бердим беле, макулдук бердим беле силерге. Качан бердим эле, эсимде жок. Китеп тойду. Көрдүңбү, булар бир жерден сөзүн алат дагы дароо ишке ашырып койгон балдар да. Сториске чыкканда айтып коймун, мен качан барам дедим эле. Бирок азаматтар көрдүңөрбү? Бир сөздөн кармап туруп, уюштуруп койду. Барыңарга бакыт тилейм. Келечегиңер кең болсун, жүзүңөрдө жылмайып болсун. Ошо жыргап эле жүрө бергиле руханий жактан. Адамдарга пайдаңар тие берсин. Кыргызстанды көтөргүлө, өскүлө, өңгүлө, ыйманий жактан, физикалык жактан, интеллектуалдык жактан, руханий жактан, эмоционалдык жактан өнүгө бергиле. Силерди көргөндө япон суктансын, америкалык суктансын, кытай суктансын. Кудай кааласа кыргыздын жигиттерине турмушка чыкканы америкалыктар көчүп келген заман келет. Эптеп биздин кыздардын колун сураганы мусулман болгондор четтен чыгат. Ошондой заман келатат. Биздин жаратылыш укмуш, биздин мөңгүлөр укмуш. Болгон адамдар бир аз мээнет кылалы. Биздин кыздар да укмуш. Биздин жигиттер дагы почти укмуш. Кудайым колдосун, Чоң рахмат. Баары сонун болот. Мейлеми китептерди жайып коюпсуңар? Кыйынсыңар, Мейли алсаңар алгыла. Бирок эми бекер берген нерсенин кадыры болбойт экен. Ошон үчүн мүмкүнчүлүгүңөр жеткенде алсаңар болот. Мен жазып бергенге даярмын. Бирок дагы деле айтып коеюнчу. Лира менен Сиренаны сурабай эле койгулачы. Ушу суроо жүрөгүмө зыр дедирет да качан болсочу.
Оқып шыққандар деле мындай каарман дебейт. Баягы сен менен Лира деген кыз окуган экен го деп сурай баштайт. Как будто мен өзүм жазгандай. Анан келип алып класстарымдан кимиз Лирабыз деп сурагандар да болду. Чын айтайынбы? Өздөрү да билбейт, анан мен каяктан билейин. Анан Япон керемет сыры бул боюнча айтып кеттим. Анан дагы бир жыл айтайын, мен эмесмин башка каарман. Бир күн ушу башка каарман айтып койду окшойм да. Ал Кыргызстанга келген сайын мындай чоң кызмат иштейт, жакшы жигит. Айтып коем десем айтпа. Обед алдырып турайын, айтпаганым жакшы, макулбу? Бирок мен эмесмин. Дагы бир жыл айтам, мен эмесмин. Бирок сыртындагы бирок коюн, бакыт бул сүйгөндө жетип эмес, жеткенин сүйүү. Мен чындап айтып атам. Анан бул мындай шакиртиң өзүңөн өтсө чындап сүйүнөсүң. Ушул бала Арген Дүйшөбеков деген. Силерге окшоп биринчи курстан баштап анча-мынча сабактарыма келип, кийин Ыйман фондунда волонтер болуп, жанында жүргөн бала болчу. Ошол бир китеп чыгарттыр. Океандан бир тамчы деп. Бул жерде менин да макалам бар. Бирок Айсыл Тыныбекова да бар болуш керек, Же адашып атамбы? Ким? Мээрим Жуманазарова бар, Акжол Махмудов бар, аалымдар бар экен, Иши кылып ар бир адамдардан ошондой макалаларын ким деди? Айжан Акылбекова, Нурзат Токтосунова, Жазгүл Жаманкулова, Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова, Айдан Өмүрбекова, Аскат Сулайманов, Нуржит Кадырбеков, Мамбетсан Ибраев, Замира Молдошева дейт. Ошолордон бирден макала алып туруп, океандан бир тамчы деп чыгарып туруп, мындай эле карасаңар болот. Анан эми айдын аягы байкуштар студенттерден китеп айтсына деле тартынасың. Жүзүңөр жарык болсун. Чоң рахмат берекелерим, бактылуу болгула.